Келгиле дароо эле кириш сөзсүз баштайлы. Бүгүн биз кантип тынчтыкта ийгиликке жетүү жана пландарыңды баарын айта бербөөнү үйрөнүү жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул кыска, бирок пайдалуу гайд болот. Кеттик. Баарыбыз эле сөз менен эле тоолорду томкоруп жаткандай көрүнгөн адамдарды билебиз. Ишинде чоң жыйынтыктарга жетем деп айтып, жакында Дубайга эс алууга кетем деп пландап жүрүшөт. Бирок иш жүзүндө булар эч качан ишке ашпай келет. Ал эми башка адамдар бар. Алар пландарын жар салбайт. Алар эмнени кылууну ниет кылганын айтып жүрбөй даяр болгон натыйжаны гана көрсөтүшөт. Бул качан кантип жетишти деп баарын таң калтырышат. Чынында дал ушул экинчи типтеги адам болуу кыйла пайдалуураак. Мунун өзү себептери бар. Адамдар ушундай жаралган. Пландарыбызды баарын айта баштаганда өзүбүзгө өзүбүз тоскоолдук жаратабыз. Сенин кирешеңди жаңы деңгээлге чыгара турган мыкты идея пайда болду дейли. Ошол замат аны досторуңа, туугандарыңа айтып чуркайсың. Алар албетте сени макташат. Кандай сонун ой, сен мыктысың дешет. Бирок дал ошол учурда мээң аракет жасалгандай эле дофаминди алып коет. Натыйжада чыныгы иш кылууга болгон мотивация төмөндөйт да биз аракетти кийинчерээк деп узакка жылдырып коебуз. Эч ким сенден эмнени күтүш керек экенин билбейт. Анткени сен пландарың менен адамдарды кызытпайсың. Окуяларыңды улам айтып күтүүлөрдү жасалма түрдө көтөрбөйсүң. Ошондуктан сен чындап жыйынтыкка жеткенде баарына вау эффект деген аталыштагы ой пайда болот. Өз тажрыйбамдан айтаарым, бардык ишти тынчтыкта жасап бир күнү баарын шок кыларыңды же жок дегенде жыйынтыгың менен таң калтыраарыңды билүү абдан күчтүү сезим. Кийинки аспект бул ашыкча күтүүлөр. Биз пландарыбызды айтып баштаганда, мисалы жакында миллион табам же унаа сатып алам деген сыяктуу сөздөрдү айтканда өзүбүзгө дароо өтө жогору планка коюп алабыз. Эгер адам бул сөздү айткан учурда анын колунда миллион болсо бул башка маселе. Бирок көпчүлүк учурда адамдар мындай билдирүүлөрдү жыйынтыгы али жакында эмес кезде эле жасап коюшат. Эң жакшы учурда ал чындап эле миллион табат. Бирок адамдар болгону макул, молодец деп коет да өзгөчө таң калуу болбойт. Ал эми эң жаман учурда бир нерсе туура эмес кетип белгиленген убакта жыйынтык чыкпай калат. Ошондо абдан ыңгайсыз абал жаралат. Адамдар улам миллионуң эмне болду деп сурап мурдагы айткан убадаларыңдын баарын эске салышат. Натыйжада адам ар кимге эмне үчүн ишке ашпай калганын түшүндүрүп актанууга мажбур болуп, уялып, кызарып калат. Эгер сен адамдарга так пландарыңды, так сандарды эмнеге жетем деп жатканын айтпасаң, анда өзүң үчүн актанууга туура келбейт. Иш дароо эле чыкпай калса да, эч ким сени жалган убада үчүн кармап күнөөлөбөйт. Эгер баары ойдогудай болуп кетсе, бул айланаңдагылар үчүн дагы эле чоң сюрприз болот. Сөз менен эмес, натыйжа менен далилдөө ал канча күчтүү. Бирок дагы бир маанилүү нерсе, эч качан унутпа, бул көрө албастык. Адамдар сенин кийинки кадамыңды билип калганда бул кээде сага каршы иштеп кетиши мүмкүн. Анткени көрө албастык айрым адамдарды өтө жаман аракеттерге түртөт. Эч ким сени өйдө көтөрүлүп кетишиңди оңой эле каалай бербейт. Ошондуктан сага атайын тоскоолдук кылышы мүмкүн. Же болбосо бул ишке ашпайт. Сенден болбойт деген жүйөлөрдү келтирип сени жолуңдан кайтарууга аракет кылышат. Алар бат эле сени нандырып коюшат. Ушундай негативдин кереги барбы же жокпу, аны чечүү сенин өзүңдүн колуңда. Эсиңде сакта, чокууга чыккан адамдар ар дайым аз болот. Ошондуктан сенин максаттарыңа көптөгөн атаандаштар көз артып турат. Эгер алар сен кайсы жакка ураарыңды, кандайча аракет кылаарыңды билбесе, бул сага чоң артыкчылык берет. Акыры сен план түзүп ишке киришкенде аны ар кимге айтып чачпа. Убакыт өткөн сайын айланаңдагы адамдар азая баштайт. Сенин чөйрөңдүн көбү максатка сөз жүзүндө гана жеткенди жактырат. Ал эми сен чындап алысты көздөп жатсаң, көп нерседен баш тартууга туура келет. Эми мындай көрүнүштү элестет. Сен өзүңө 4 ай бөлүп долбооруңдун үстүнө толугу менен иштейсиң. Бул жумуш, спортзал же башка каалаган максат болушу мүмкүн. Башкалар той топурга чогулуп элес-элестүү пландарын талкуулап жүргөндө сен тынчтыкта жалгыз иштейсиң. 4 ай сенин тармагыңды эбегейсиз прогресс кылууга жана жашооңду түп тамырынан өзгөртүүгө жетиштүү убакыт. Анан бир убакыт өткөндөн кийин сен кайра адамдардын арасына чыгасың. Бул жолу реалдуу жыйынтык менен. Айтмакчы, эгер ушундай пайдалуу маалыматтарды жана гайдтарды көбүрөөк алгыңыз келсе, менин каналыма жазылууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум.